Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу кыргызым улуулугуңду тааны. Же болбосо кудуреттүү улуу табылга демекчи ушу кыргыздын 21-кылымда же болбосо ушу жаңы доор, алтын доордо оорду же келечек мыйзамдары деп ошону биз колубуздан келишинче элге түшүндүрүп беребиз. Улуу кыргыз кор болгон сайын козголот, азайган сайын кулпурат. Буулуккан пенделерди улуулукка буруп тынат. Улуу кыргыз жерде тозок көбөйгөндө көккө карай көтөрүлөт. Жомокторду жаратып, жаратылышты бейишке айландырып, элди шайыкка айландырып, оң солду жоет, ортомчу болот. Улуу кыргыз бийик ой айтып, бийлик кылат, бириктирет, жаратат. Улуу кыргыз улуу заманды жетектейт. Эл жерге баш ийбейт демекчи, ошол улуу кыргыз жөнүндө болмок. Бүгүн ушул кыргыз журтунда, кыргыз мамлекетинде баш мыйзам боюнча ошо майрам болуп атат. Анан ушул кыргыз журтунун өзгөчөлүгү, кыргызчылыгы баш мыйзам боюнча дагы ушул илимде жазылган. Ошол боюнча да кичине бир талкуу кылып кетсек. Кыргыз эли байыркы эл экендигин тарых тастыктагандан кийин кыргыз журтун мыйзамдуу кандай башкарып, кандай закон бапкелерин баяндайм. Кыргыз элин башкарууга батыштын конституциясы төп келбейт. Техникасы дагы батыштын техникасы, этика, салты, көз карашы такыр болбойт. Улуу элди башкаруу үчүн ата тегин, жаратылышын, табитин, ырымын, улуу духун, керемет сөздөрүн, менталитетин, жашоого байланышкан сырын, шыгын баалап туруп башкаруу мыйзам түптөш керек. Кыргыздын канындагы духу, байлыгы, салты жаңыланып турат. Кыргыз журту дүйнө законуна, дүйнө жашап аткан законго баш ийбейт. Улуу мыйзамдын нугунда жашайт. Адамзаттын жердин законуна баш ийбейт. Ошол өңөттө тескерисинче кыйрайт, кутучат, жоюлууга дуушар болот. Кыргызды башкаруу мыйзамы бул касиети, тегиздиги, улуулугу, тереңдиги, улуу духу, өнөрү, жөлөгү, күчү, анан тарыхы, куттуу эл экендигин даңазалап туруп анан баш мыйзам түптөлүш керек. Байыркы кыргыздын салты, ырымы, кыргызчылыгы бул конституция болуп иштеген. Кыргыз журту тоодо туруп кулпуруп өнүккөн, боз үйдө жашап боштондукка чыккан. Кыргызчылыкты көрбөй туруп, кыргыздын жолун тааныбай туруп жол баштоо бул аламат иш болот. Кыргыз өзүн өзү тааныса, улуулугун тааныса, керек болсо ушу президентсиз аткан окто өнүгөт. Анткени бул кыргыз эли бул жер эненин куту, сыры. Кыргыз журтунун конституциясы бул канындагы табигый мыйзамы, жөнөкөйлүгү, жоюлбаган керемети, көсөмдүгү, Астанада жайгашкан ата тегинин арбайы, жылдыздагы түбөлүктүү оорду, тегиздиги, баш ийген шаманчылыгы, кой мүнөздүгү, жүкчүлдүгү. Кыргыз байыркы дейбиз, бирок бүгүнкү күндө батышты ээрчип кор болобуз. Керек болсо кыргыз табиятты тейлейт, заманды турлайт, кылымды жетектейт, эч кимди ээрчибеген сыпаты бул алгыр тапталган кушка окшош экен да, баягы сыпатты, кандай сыпаты бар бунун дегендей. Эч кимди ээрчибеген улуу журт. Көк теңирдин сырын кийген, кайыптан, үр кыстан жаралган ыйык эл. Ошондо жанагы үр кыз, 40 бериште дегендей, ушу кайыптан, үр кыстан жаралган улуу эл. Улуу мыйзамды эмитен таап беришибиз керек. Көрүнгөнгө суктанбай суурулуп чыгышыбыз керек. Кыргызчылыкты мыйзам кылып алышыбыз керек. Ошондо бүгүнкү күндө айтылат, Толгон Токой батыштын идеология саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик деп. Чындап эле ушундай сыпатта. Же болбосо
толгон сандаган депутаттардын сөзүнө караганда кайыбы илимин алып жүргөн бир адамдын ою бийик деп айтылат. Кыргыз мамлекети эки жол менен гана бутуна турат. Биринчи, экологияны туура сактоо, пайдалануу, ыйык жерге айландыруу же болбосо ошо табиятка өтө маани берүү. Экинчи, ошол кыргыз журтунун канындагы табыгы ишыгына карата жол жобо берүү. Мына ушу жаңы доордудагы кыргыз журтуна, кыргыз мамлекетине кут от түшкөн доор. Ошон үчүн эми кыргыз эли өз жолун тапмайынча тынбайт. Тез каны кайнап турат. Өтө этият болуп, эпчилдик менен эбин таап, эмин кылып шарт түзүү керек. Кыргыз экологиясына да мына ошол экологияга, табиятка өтө маани берүү, анан кыргыздын улуу жолун таап берүү. Экологияга дагы же болбосо табиятка дагы нур төгүлдү. Касиети күчүнө кирди. Эми да тепселеп уруна берсек, чет элдиктерди ээ кылып сата берсек, ошол жерлердин ээлери, пирлери чарпып коет, мамлекетте оор жоготуу болот дейт. Экологияны кароого алганда эле экономика чексиз көтөрүлөт деп. Бизде көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Байке, бу Кыргыздын сөз байлыгы Казакстанга караганда көппү же Казактын сөз байлыгы көппү? Рахмат. Урматтуу улуу журтум, көрөрманыбызга бара-бара жооп берсек, анан ушул чындап эле бүгүнкү күндө могу жашоо өзү эле саясат болуп атат да. Анан ушул баш мыйзам сырттан көчүрүлүп келгендиктен, ошо кыргыз журтуна туура келбегендиктен ушундай асмас кыйроо болуп атат. Мына бул жерде мындай маани берчү нерсе бар. Ошо кыргыз өзүн тааныган кезде же болбосо байыркы улуу кыргыздын түрмөсү болбогон. Уят каруу менен эле ошо улуу адамдардын бата берүүсү менен ошол адам оңолгон. Мисалы, касиеттүү адамдар, улуу адамдар чакырып, же аксакалдар уят карып, алардын ошончо керемет касиети болгон. Анан уят карып, ата тегин айтып, сенин аталарың ушундай эле деп. Анан ошо баягы бата чын ниеттен ыраачылык менен берилсе толук кабыл болот дегендей, ушу аксакалдардын батасы менен эле ушу уят каруу керек болсо ошо түрмө болбогон экен. Ансыганда биз эң биринчи эмнеден кырсыгып атабыз? Бүгүнкү күндө ушул биздин бийликтин иши эмнеге жүрбөй атат? Биз дагы ушу көсөм катары айткым келет эле, ушул кыргыздын улуу мыйзамдарын бурмалагандыктан иштери жүрбөй атат десек болот. Бүгүнкү күндө ушул ааламдан түшкөн билдирүүлөрдө жогорку бийликте ошондой бир 90 суроо берилген. Ошонун арасында кичине суроо катары. Ошого кайра мындай көкүрөк өскөн адам жооп бериш керек. Саясат курук эле кара күч менен башкарганга кыргыздын улуу күчтөрү сыр көрсөтүп жатабы дейт. Же болбосо ошо эки кан качты го бизден. Ошо кан качканда улуу журт түз эле Кудайдын кароосуна өттүбү? Чындап эле өттү. Ошо баш мыйзамды тарыхка карап чектесе чексиз оомат конмок беле кыргызга. Чындап эле ошол саясатыбыздагы ошол баягы тарыхын билбеген келечекке жол бере албайт дегендей, ошо улуу журтка, улуулугубузга, байырылыгыбызга карап туураласак эле ушул аткан октой өнүкмөкпүз. Ураманыбыз ушу суроо кылып өттү, эми Казакта сөз байлыгы көппү же Кыргыздабы деп. Анан эми муну бул жерде биз кичине эле бир эле мисал кылдырып койсок болот. Кыргыздын улуулугу ушундай болуп атат да. Мына биз азыр кыргыз ааламдан келген өкүл, ааламдан келген өкүлүбүздүн далили бул ааламдык байланыштарыбыз, анан ааламдык дастандарыбыз деп атабыз. Ошол эле ааламдык дастандагы эле айтылган сөздөрдө кыргыздын кенендиги
байыркылыгы, улуулугу, тарыхы, аалам менен байланышканы, жомок менен жашаганы, жомоктон жаралгандыгы берилип атпайбы? Демек ушул жерде эле демек казак улутуна караганда кыргыз журтунун сөз байлыгы көп деп айтат элем. Себеби ошо ааламдан келген өкүл экенибиздин далили ошол ааламдык дастандарыбыз болуп атат. Башка улутта мындай нерсе жок болуп атпайбы? Мисалы мына Чыңгыз хан, Наполеон, Македонский дегенде эле көп жыл дүйнөнүн көп бөлүгүн ээлеп жаткан баатырлар чыккан. Бирок аларда ааламдан келген же Чыңгыз хан же Наполеон деген ааламдык байланыш жок да. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Саламат. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Жана бир айтып кетпедиңизби, мурун деген сот деген болгон эмес. Анан кийин аксакалдар эле ушинтип тарбиялап койчу эле деп айттыңыз да. Ошол суроого жооп берсеңиз, мисалы үчүн мындай да, мурунку заман менен, мурунку учур, эски учур менен азыркы учурду салыштырууга болобу? Азыркы заман менен мурунку заманды. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, эгерде сиз бийликке келип калсаңыз, кандай кылып оңдор элеңиз? Экология жагынан эле деп атпайсызбы сиз? Эми мен барып айтат элем, чындап эле ушу түрмөдө жоюлат деп айтат элем. Эмнеге дегенде, ушул адам ушундай өзүн таануу болот да. Мисалы мен ушундай улуулукка өтүп бараткан адаммын. Ооба, мен жаман адамдарды көрөм, жаман деген адамды. Бирок ошо жаман адамдан сөзүн угуп же жүргөн турганын көрүп, анан ошо адамдын акыбалы ушул деңгээлге түшүп калганбы деп ушундай көрөм. Азыр келип мени бирөө койгуласа дагы мен козголбойм деп ой кылып калдым да. Себеби эмоция менен эволюция доору бүткөн кезде адам ушу энергия дооруна жетип калат дейт. Азыр ошо ааламдан энергия келгендиктен энергиялуу адамдар түрмөгө түшүп атат. Энергиялуу кыздар көчөдө калып атат. Ошо касиеттүү адамдар кырсыгып атат. Азыр мынтип байкап отурсаңыз, жаман дейт го, мисалы, жаман адамдан мен жакшы жагын көрөм да. Себеби ошол касиеттүүлөр биринчи кырсыгат экен. Мына кыргыз биринчи кырсыкты го, кыргыз журту биринчи кырсыкты. Көрүнгөн жери сатылып кетти, көчөдө калды. Бул жерде да так айтылат. Бүгүн кул, кылмышкер, жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болобу деп айтылат. Демек, да бир көрөрманыбыз бар экен, анан чогуу эле жооп кылалы. Угуп атабы сизди? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Менин суроом бул эле. Биз бул кыргызчылык, анан ата арбактар менен байланышып атпайбызбы? Ошону кысканан эмерээк түшүндүрүп берсеңиз. Болду, түшүндүм. Жакшы. Анан эми ошондо эмне болот экен дегенде, керек болсо барып туруп больница жоюлат. Чындап бул. Себеби адамдын дээри иштебегендиктен, клеткалары өчүп калгандагы, анан азыр ушу больница көбөйүп атат. Мына техника жетишип атабыз, медицинанын ачылышы деп атабыз, бирок ооруну кубалап жетпей атпайбызбы? Демек ошо ааламдык энергия келгенде адамдын телосы энергия өткөргүчкө айланыш керек. Же болбосо мына мындай трансформатор катары өзүңдү элестетип, майдалап элге бериш керек дегендей да. Ошон үчүн жанагы раковый болезнь дегенде мындай өрттөп атат, же кайрып атат деп атпайбы? Ошо энергия эле чыгып атканы да. Барып туруп бул чындап эле ошол түрмөнүн деле санасы аят, больницанын деле санасы аят. Больница мисалы мына азыр бизге келет, сабак өтүп туруп улуу сөздөрдү айтып, анан көкүрөгүнө кичине нур киргизип, энергия киргизгенде ушу буту колум титиреп атат деп туруп, анан оңолуп түздөлүп кетет. Ошондо муну жаны алмашуу деп коет да. Адам эмнеден ооруп атат? Адам эмнеден кырсыгып атат? Жана айтып өттүк, ошо түрмөдөгү балдар деле энергиялуу балдар да, баягы башкага караганда өзгөчө. Же болбосо ошентип баягы кырсыгып, же болбосо каршылаштык касиетти күчүнө киргизет деп коет. Же болбосо ошол аябай сыноодон өтүп барып турган адам сыр болуп калат экен да. Ошо ансыгандай кыргызда аябай ошо сыноодон өттү. Падышасын кубалады, кырсыкты, өзүнчө өстү, ушинтип келип туруп анан бир сыр болуп калат экен. Ошол кезде анан бир адамдан мындай сыр деген бир нерсени катып койду, же болбосо мындай бир жапайым бир нерсени аңдыйбыз го, мындай тамак жейт-кен дегендей, ансыгандай ошо кыргыздын улуулугу ушунда болуп атат. Анан эми сиз айткандай адам
дегеле бир миссия менен жаралат. Биз мурун ойлочубуз ушул мындай табыгы илим түшкөнгө чейин. Эптеп эле элден кем болбою, анан элден өйдө бололу дегенде жок, андай эмес. Мына бүгүнкү күндө дүйнө дүңгүрөп, багытын таппай, адамдар өздөрү ойлоп чыккан мыйзам адамзаттын өзүнө ажал азап болуп атат. Бийлиги, байлыгы, ар кандай жанагы ойлоп чыккан агым диндери, куралы, жабдыгы дегендей. Мына ошол кезде дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт. Биз ошо бир кезде кыргыз дүйнөнү башкарат десек күлкү катары кабыл алганда, же болбосо кыш болбойт десек да күлкү катары кабыл алган. Көкүрөк кыш болуп калган, муз болуп калган, өзүмчүлдүк болуп калган, эч нерсеге ишенбестик болгон, адам күйү ушундай нерсе болуп калган. Ошон үчүн көкүрөктү азыр жазга айлантыш керек, мээрим төгүш керек. Көкүрөктө бейиш болсо анан табиятка чагылышат. Табиятта мына бейиш болуп айланды. Ана мына ушундай мезгилде кыргыз журтунун дагы бир оорду бар. Ар бир адамдын да оорду бар. Ошон үчүн биз мындан бир 5 жыл мурун президенттикке талапкерлигибизди койгонубуз рас, эми домуна. Себеби башка жол менен кыргыз өнүкпөйт. Мисалы, мени ушу ааламдык саясатка даярдады, окутту, бийиктетти, аң сезимди көтөрдү. Эми ааламдык саясат жерге түшкөнү, жердеги адамзаттын саясаты күн өткөн сайын күчүн жоготту. Ошол кезде анан ааламдашуу деген ушул экен, адамзат бир түшүнүк менен жашап калат экен, бир мыйзам менен жашап калат экен. Анан бүгүнкү күндөгүдөй кыргыз менчик мамлекети болбой, дүйнөнү түптөгөн чоң өлкөгө айланат. Мисалы, Ленин деле чындыкты сыйлаган, чыгарган. Мага окшош ушинтип газетадан кетирген, Правда деген бир кичинекей гезиттен кетирген, агитатор, пропагандистти дайындаган, анан идеологияны көтөрүп чыгып чындыкты сүйлөгөн үчүн эми Кудай ошол бийликти алып берди. Анан ал бир мамлекетти түптөдө, анан дүйнөгө көчүрүлдү го. Анысы кандай ошол жаңы доордо да кыргыз өлкөсү түптөлүктүр, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Ошон үчүн биз башыбызды көрсөтүп чыкканбыз. Демек, же бизден кеңеш алат, угат башчылар, же багыты жоюлат. Демек, бул жерде мынтип айтылат, дух алтын доорду куручу күч. Духуң канчалык бийикте болсо, жашоо оңой, жеңил болот. Дух экономиканы көтөрөт, экология колдойт деп. Анысы кандай, ошол жерде эң биринчи кыргыздын духун ойготуш керек. Анан экинчи ошол баягы табият колдойт, экология колдойт демекчи. Анан эми бара-бара көрөрбүз, бирок көктөн кандай билдирүү болсо, ошонун баары эле болуп келатат. Дүйнөнү батышты кара туман каптайт. Кыргызга оомат конду, батышка кыргыздагы доомат батышка кетти, кыргызга оомат колду делген, ошонун баары мына так ошол болуп атат. Эми бул жерде мен көз ачык эмесмин. Мен мындай улуу нерсени сезе билген адаммын. Же болбосо кыргыз ушул улуу нерсени билген да, мисалы, түшүнө карап, анан чечмелеп иреттеп, анан иш кылган. Же болбосо мындай төлгө белгиден бир нерсени чыгарган. Төлгө белги деле өзүнчө бир сабак да адамга. Же болбосо көкүрөгүнө карап келген. Ошон үчүн кыргыздын улуулугу деген ошол. Улуулук, унчукпастык деген ошол. Мисалы, мындай көзгө көрүнбөгөн нерселерди сезип алган адам майда нерсеге берилбейт. Демек, ошентип кыргыздын улуу аталышы дагы ошол. Андан кийинки көрөрманыбыздын суроосуна ушундай жооп кылсак болот. Эми Ататек Арбайлар менен байланышып келебиз деген сөзгө мен мындай айтат элем. Ооба, кыргызда айтылат, 6 катар аалам бар, 7 катар жер бар, 7 күн бар, 7 түс бар, 7-нин бири ыйык, 7 жылдызыбыз бар, 7 токоч Бабедин бар деген сөз. Демек, ошо 6 катар ааламда ошо арбайлар турат. Арбайлар деген эмне дегенде, адамдын жаны, руху бул арбай деп аталат. Ошон үчүн ал ааламга кетет дагы, дене дос жерге көмүлөт. Ошон үчүн мына биринчи жашоо пендечилик жашоо болсо, экинчи жашоо арбайлар жашоосу. Дух деген бул арбай го. Воздух, духов возит. Андан аркы жанагы бейиш дүйнө бул үчүнчү эле дүйнө. Андан ары соңку дүйнө, нур дүйнө, ааламды кызматка даярдык, анан жетинчи арбай болуу деп коет экен. Ошондо жер жашоосун ушу жерден эле өсүп чыккан рухтар арбайлар тейлейт дейт. Ошондо көзөмөлдөйт, ар дайым кызматта деп.
Эми көрбөгөн адам ар нерсе кылып сын айта бериши мүмкүн. А көргөн адам же көрүнүш көргөн дейбизби, көкүрөк менен сезе билген адам дейбизби, муну так биле алат. Эми ошондо кыргызда бекер айтпайт го, же болбосо Кудай арбакка койдум деп коет да. Кудай арбакка койдум. Кудай арбакка жазаласын дейт. Кудай арбак колдосун деп коет. Демек, ошондо же болбосо кыргыздын кошогу кош дүйнөнү билгизет деп коет. Руху ааламга кетти, арбагы. Телосы, жаны өлдү деп коет. Же болбосо адам ата обо эне ушу аалам күчү. Адам ата обо энеден адамзат өзү жаралган. Демек, сен эки дүйнөнүн ээсисиң. Ошон үчүн кыргыз өзүн өзү тааныбаса ушу күндү көрөт да деп коет. Демек, ар кимге ар кандай берилет. Бирөөгө түш аян катары берилет. Түш периштелердин эле тарбия сабагы, улуу күчтөрдүн эле. Же болбосо бирөөлөргө байланыш катары берилет, бирөөлөргө сүрөттөмө катары берилет, же болбосо жанагы ата жолу дегендер бар. Ал деле бир мындай өсүүнүн бир баскычы. Аларга бир мындай бирөөнү кийип алып берилет. Кыскасы, ааламдан берилген нерсенин байланыштын баарынын максаты бирөө гана, жер пендесин ыйманга чакыруу. Урматтуу улуу журтум, мына менин айтайын дегеним бул дегеле кыргыз улуулугуңду таана дегенде, адам жаралганда тили ооз жок, жаралган. Турмуштун мукташтыгынан ошо сөз келип чыккан. Турмуштун мукташтыгынан ошол боз үй келип чыккан. Турмуштун мукташтыгынан тажрыйбадан жүрүп отуруп техника ойлонуп чыккан. Анан азыр ошо көп жылдык адамдын эволюцияны басып өттү го, көп жыл. Адамдын эволюциянын тажрыйбанын негизинде адамдын гени сөөгү жетилип, дагы бир улуулук цивилизацияга өтүп атат. Ошол жөнүндө кеп болуп атат бу жерде. Ошондо эмне болуп калат дегенде, адамдын бош жаткан каракуш мээси ишке түшөт. Каракуш мээ иштеш үчүн ушундай улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек. Жанагы акем айтып өткөндөй, арбайлардын укугу бар. Улутун жеригенди, тааныгысы келбегенди айыптоого, кырсыктырууга. Мисалы, мына 5 миллион баранын бир чабаным бар деген Бакиевдин үй бүлөсү кандай болду? Баш бармагын көрсөткөн генералдардын тагдыры кандай болду? Улутун жериген, улутуна кырсыккан, же болбосо улутун тааныбаган ошо башчылар кандай болду? Ошон үчүн ар адам ошо улутун дагы ар бир адамды да таанып билиш керек. Көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсыз. Саламат. Кечирип коюңуз, сиздин атыңызды билбейт экенмин, бирок кээ бир жерден уктум эле сизди ушул ат башылык жигит деп ошол эки суурал айтып койсоңуз. Анан экинчиси, бул кыргыз элинин ушунчалык улуу калк экендигин бизге ушунчалык жакшынакай кубанычтуу түрдө айтып атасыз. Булардын баардыгын эмнеге таянып айтып атасыз? Ушул жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Рахмат. Ооба. Азыраак убакыт калыптыр. Мен өзүм Мазарлуу Чештөбөнүн жанында өйдө жагыбызда Кошой коргон, астыбызда Мазарлуу Чештөбө бар. Ошол жерде Чок айылынан же Дыйкан айылы Кара Суу айылынан ат башылыкмын. Мазары жакын тайыбайт, базары жакын байыбайт деп коет экен. Ат башыдан ушу батыштан суу келип, чыгыштан суу келип анан бурулуп кетет экен. Же болбосо ошол ат башы деген сөздүн аты бул аталардын башы. Илгери аталар ушу маселе чечилбегенде чогулуп, ошо Чештөбөгө отуруп, анан ушундай эми домун кылганда чоң маселелер чечилген экен. Ошол жерденмин. Атым Арстанбек Абдылдаев. Анан эми бул улуу нерселерди айтып атам, ушул кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан касиеттүү могу 21-кылымдын кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүп атат. Бул эмне дегенде, мына кыргыздын улуулугу экен да. Улуулугу экен. Же болбосо кыргыздын ааламдан келген өкүлүнүн да эле ушул экен. Мына ааламдык байланыштар. Же болбосо мына табыгы илим түштү. Ошондо табылма илимдер күчүн жойду. Же болбосо естественный илим түштү, искусственный илимдер күнүгө өткөн сайын күчүн жоюп атат. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, касиеттүү болгондуктан 21-кылымдын кабарлары 1998-жылы касиеттүү, жөнөкөй эле бир карапайым аялдын көзүнө адам ата көрүнүп,
Ал кандай көрүндү дегенде ушул мындай жайлоодо палаткада жаткан экен, анан Көр булак деген жерге мындай булактын көзүнө мындай булут түшүп калыптыр. Бул жерге булут түшпөс керек эле деп башын көтөрүп бала эмесип жатып карасам, ошол жерден булут мындай сары түстөгү, мына сүрөттөгү сары түстөгү адам пайда болуп, анан ошондо 3 күндөн кийин саат 11-де келем. 21-кылымдын кабарларын жазасың деп, анан 3 күндөн кийин баласын таштап коюп ары бери чуркайт, жолдошу келип түлөө өткөрүп, анан 3 күндөн кийин саат 11-де кагаз ручка алып көтөрүп барсам, 10 мүнөт 20 мүнөт кечиги анан адам ата көрүнүп, анан 3 периште жайгаштырдым дейт. Ошондо периштени жалбырак көтөрүп турат экен дейт. Анан ошол 3 периште жайгашкандан кийин анан илим жазылып барат. Анан ошондо шарт окуптур. Сен көз ачыктык кылбайсың. Сен жазып гана коесуң. Анан улуу журттан бир эркек адам чыгат, ошол алып чыгат. Элге уктап жаткан улуу кыргызды ойготот. Могу көрпендечиликке түшүп кеткен адамзатты боштондукка чыгарат, заманды жетектейт деп. Анан кийин алар көп издеген экен. Баяман акеге барган экен, Баяман дегенге Барктабасов издеген экен. Анан бизди дагы ушул Сонумбү Кадырова деген эжеке бир барганда айткан экен, ошо сиз бир эл үчүн деген адамды алып келет экенсиз деп. Анан ал мага келип бир айтканан ойлонуп, анан барып илешип калып, анан бул нерсени түшүнүп, анан муну улам окуган сайын адамдын баягы улуулугу башталат, керемет сыйкыр ачылат, түшүнүгү бийиктейт. Ошентип кыскасы жаңы доор келгенде жаңы талап дагы буйрулду. Же болбосо эски психологиядан чыгып азыр жаңы психологияга өтүшүбүз керек. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жаратуучулук башталды да. Азыр бирөөнү ойлоп койсоң звонок кылат. Бирөөнү кеп кылсаң келип калат дегендей. Ушу бул жаратуучулуктун эле мына кыргыз ошентип же болбосо адам баласы көп жылдык эволюциянын тажрыйбанын негизинде ошол жаратуучулук деңгээлиге жетти. Же болбосо табият башатта бейиш болуп жаралган, адам жаратуучу болуп жаралган. Ошо адам жаратуучулугун жоготуп ийгенде анан жанагындай кырсыгып баштаган. Же болбосо пендечиликке түшкөндө периштеси учуп кеткен дегендей. Эми ошо башатка кайтуу куюну жүрүп баштады. Ошол жаратуучулукка өтүш үчүн анан ошондой жаңы психология илими жазылды. Өткөл мезгилде адамдын укугу жана милдети жазылды. Ошондуктан ушул өткөл мезгилде, өткөл ылгоо мезгил деген ошол экен. Ошон үчүн дүйнө упрап, жол таппай, багытын таппай аткан кезде бир да техникасы, дин окумуштуусу, же саясат окумуштуусу, же изилденгичи ушундай жол таппай калган кезде анан ушул нурдан бүткөн жомок менен жашаган, кайыптан бүткөн, үргыздан бүткөн кыргыз, улуу кыргыз эли, журту мына ошентип анан багыт көрсөтөт экен. Урматтуу улуу журтум, башка багыт жок, башка жол жок. Биз аң сезимибиз өскөн адам катары сиздерге айтып кетким келет эле. Убакыт деген учкан куш демекчи, мына ушул убакыттагы аяктап калды. Мына Манас телевидениясы. Бул Манас эмне деп айтылат? Манасты улуттар, молдо кожолор деди жомок. Жомок болсо неге жазылып коймок? Жомок акыры чындык болмок деп ушу жомок менен жашаган кыргыз эли ушинтип кайыптан жол көрсөтүп берет. Ушу илим боюнча, же кыргызчылык боюнча, же болбосо ушу келечектин мыйзамы боюнча кайрылсаңыздар болот. Менин байланыш телефонум 550 коду 788 188 788 188 550 коду менен. Урматтуу улуу журтум, эне атаны сыйлаганда жан дүйнө, ак кара деп ылгаганда жан дүйнө, боз баланы бурмалаганда жан дүйнө, кыздын бактысын байлаганда жан дүйнө, адамды карайлаткандагы жан дүйнө демекчи. Жан дүйнөңүздөр канчалык бийиктесе, түшүнүүңүз ошончолук жогорулап, турмуш туткунунан, оору кырсыктан кутуларыңарды эсиңерден чыгарбагыла. Бүгүн аталардын күнү, арбайлардын күнү. Эмки ушул күндө дагы кечки 6:30 ошо түз эфирден жолукканча жан дүйнөңүздөрдө ачылыш, жашооңордо бир жаңылык болсун. Көкүрөгүңүздөгү мус, өзүмчүлдүк, көрө албастык, менменсинүү кетип, көкүрөгүңүздөрдө жас пайда болсун. Үмүт отуңар жансын.